Улануучу мага байланышкан, ошо түз эфирге барып калсаң, мен ошол жабырлануучу катары мен эфирге айтмакмын деди. Сизде болгон ситуациябызды айта берсеңиз, бүт кыргыз эли көрүп атат. Микрофон азыр микрофон такап берип коеюн. Айта бериңиз. Ассаламу алейкум. Биринчиден баарыңыздар кыргыз элине жүргөндөр. 280 бала мен артымда турат, алар идеально иштейт. Мен алар үчүн жоопкерчилик алгам. Бир сиздин путевой листиңиз үчүн алардын да лицензиялары, менин ИПим бардыгы страхта турат. Турабы? Жоопкерчилик ошондой болот. Бир путевой листтин айынан сиз айткандай. 1,5 миң акча бул фигня, ал эч кандай нерсе керек эмес 1,5 миң акча. Просто убактында келип путевой лист алыш керек. Мен айтам, жетишпей атасың, түнү чалып кой, мен жерге таштап коем. Бир кагаз. Сөзсүз путевой лист алып жүрүш керек. Ушул жерден алыш керек. Ал прямой закон боюнча. Адамдын тагдырлары менен ойноп атасың да, каалагандай калса элечүсүң. Эң кыскасы сөзүндө ошол болуп атат да. Сен өзүңдү чересчур умный сезилип ушундай кылып атасың. Кудайдай каалаган ар кандай. Айдап да кете албайм, бирөөгө барып бере албайм, анын өткөрүп да кыла албайм. Мен берген акчаларымдын баарын как аренда катары эсептейм. Эч кандай бир тиен акча да берилбейт, первый платежка да берилбейт. В принципе, сен договорду бузуң деп койду, договордо менде договор бар, менин колумда азыр делода прикреплен. И в принципе, прикреплен чектер да прикреплен полностью. Азыр бир жерде видно, что көп балдар менен кошулуп биз чал резонанс кылып атабыз. Төлөгөндүн кылып аткан иштерин ачыкка чыгарып элдерге жарыялап атабыз. Бирок ошого карабай биздин балдарыбыз барып алып атат, төлөгөн менен иштешип атат. Assalamu alaikum, урматтуу Учунбек каналынын катталуучулары, саламатсыздарбы? Акыркы убакта ошол Төлөгөн мырзабызды биздин каналыбызга жүктөгөндөн бери өтө көп сын пикирлер айтылды. Төлөгөн мырза боюнча өтө көп сын пикирлер, жакшы дегендер дагы болду, жаман дегендер дагы болду. Төлөгөн аферист дегендер дагы болду. Негизи ошо алдап кеткендер, даттангандар дагы байланышка чыгып, ошолорду бир беттешүү, бир дебат сыяктуу бүгүнкү эфирди ошондой болмокчу. Андыктан каналга катталып, группаларда бөлүшүп, жакшы ой пикирлер жаза кетиңиздер. Бүгүнкү темабызда ошол Марат Исаев деген агабыз ошо YouTube каналдардан кайрылуу жасап, Төлөгөн агабыз боюнча кайрылуулар жасады эле. Бүгүн эртең менен Марат агабызга байланышка чыктык. Бүгүн дагы ошо видео вызов менен Марат агабыздын немелерин алып бермекчибиз, себептерин, эмне себептен баштан алды, эмне причина болгон, Марат агабыздын дагы оюн угабыз, андан кийин Төлөгөн мырзабыздын дагы оюн пикирин угабыз. Андан кийин Улан деген агабыз дагы байланышка чыкты, ошол менен жабыркадым эле деп. Ал агабыз менен дагы ошол түз эфирде байланыштырып, ошол кемчилдиктерин, эмне себептен алгандарын сурайбыз, анан Төлөгөн мырзадан дагы жооп алып бергенге аракет кылабыз. Андыктан азыр бир жарнамалык тыныгы бар. Ошол жарнамадан кийин маегибизди улантабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, урматтуу Учунбек каналынын катталуучулары, метро Новый Черемушкада жайгашкан өзүбүздүн мекендештер тарабынан ачылган кыргыз дүкөнү, ошол эң сапаттуу турецкий кийимдер, бир эле мырзалар үчүн эмес, айымдар үчүн дагы эң мыкты тандоолор көп. Магазиндин ичин көрүп атасыздар. Андан сырткары бул жерде өтө чоң арзандатуулар ар жума сайын болуп турат. Ушул жерден сода кылган болсоңуздар, ушундай сакал алгычтар, наушниктер 10 миңден жогору сода кылгандарга белек берилет.
Азия Mix дүкөнү метро Новый Черемушкада. Мен адрестерин, телефон номерлерин экранга коюп койдум. Барыңыздарды ушул мекендештер тарабынан ачылган Азия Mix дүкөнүнөн күтөбүз. Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar. Qandaysizlar? Yaxshilarsizlarmi? Amansizlarmi? Tinchsizlarmi? Yaxshi o'tirasizlarmi? Mashqdan to'xtatib olaylik, do'stlar. Yazma qoldi. Марат агабыз түз эфирде мына жабырлаучуларды түз суроолоруна жооп алып берген аракет кылып атабыз. Урматтуу мекендештер, каналга катталып, жакшы комментарий жазганды унутпаңыздар. Qanday olaymiz? O'zimdan o'qiganimni aytib berishim kerakmi? Ооба, өзүңүздүн окуяңызды толук айтып бересиз, анан бияк жооп берет. Все хорошо. Анда прямой эфирде болсок, мен айтып берейин. Ошо машинаны эмне болуп жабыркады? Мындан бир 2 жыл мурун ошо Төлөгөн Андашев деген баладан выкуптун системасында машинаны ежемесячный төлөп, анан 3 жылга договор кылып, машинаны 3 жылдан кийин өзүңүзгө өткөрүп берем. Азыр первоначалка мынанча, анан ежемесячный платеж мынанча деп айтылып озвучить этилген. Анан ошондон кийин машинаны алганбыз. Машинаны алып, Кудайга шүгүр 2 жыл машинасын айдады. Жакшы машина, жаңы болчу. Эч кандай проблема болгон жок, эч нерсе болгон жок. Убагында каска асагалар төлөп, платежкаларды убагында берип тиричилик кылып атканбыз. Анан машинаны чын айтканда мен өзүм минген жокмун. Аны аренда берип койчу, ошол 1700дөн берчим. 51.000 платежка болчу. Ошо чисто аренданы эле төлөнгөн которуп коюп ошол тиричилик кылчу элек. Тилек каршы мынау 23-жылдын аягы декабрда каска төлөш керек болчу 1 жылга. Каска 1 жылга төлөш керек болчу. Анан аны кандайдыр бир себептер менен мен Кыргызстанда жүрүп калдым. Кыргызстанда акча жактан татылыш болуп калды, аяк болуп калды. Ошо менен төлөгөнгө биз 67.000 акча которбой 30.000 акча котордук. Мына мойнубузга алабыз. Ал болгон нерсе. Анан кийин ошо менен эч кандай привет пока эч нерсе болгон жок. Ошо менен бүттү, эч нерсе болгон жок. Анан 8-январь күнү калган 37.000 акчаны котордук. Общий касканын суммасы 67.000 1 жылга төлөнөт. Ошону бердик. Аны бергенден кийин сен унчукпады, эч нерсе кылбады. Бирок платежканы мен 24-жылга касканы төлөп бүткөндөн кийин машинаны сиз менен договорду жок кылам. Платежканы кечиктирдиңиз, тигине мындай деп туруп, анан машинаны алып койду. Анан договор боюнча мындай анан тигиндей деп айтты. Ал айткандар баардыгы договорду жазылып турат, бирок аерде машинаны страховать этиш керек деген строка бар экен. Аны мен көрдүм, бирок ал жерде эч кандай каска, асага деген пункт жок. Ал жерде чисто машинаны колдонуу учурунда страховать этиш керек деген бар. Ал мындай айтмакчы, төлөгөнгө бере турган акча эмес, именно төлөгөнгө бере турган платежка бул ежемесячный платеж немеге. Страховка немеге, лизинг компанияга. Лизинг компания менен төлөгөн окуусунун ортосунда эмне иштер болуп аткан мен билбейт экенмин. Бирок машинаны страховать этип, анча задержкалар болуп турганы это нормально болупту да, по идее. Но в принципе бул ошо страховканы кармады дагы. Ал жерде эч кандай 2 ай деп айтылып атат, төлөгөн өзүндө. Бирок каяктан накладной да болгон. Менде платежка 27.01.2022-ден башталат. 27 ноябрда бизде машинада жок болчу. Эч кандай каскага төлөнгөн эмес ал убакта.
27 декабрь, пожалуйста, мейлі дедім, баяғы машина чаққан учурда шығып, касканы төлөнүп, бардық документтер бүтүп, анан кийин антимиттеп мага келгенде 1 ай өткөндүр. Это можно было понять, но 2 ай мурун эмес болчу да, ал төлөгөндүн өзүнүн ортосунда. Бирок мен имел право не только 27 декабря, мен 29 декабрдан, январдан платежканы берип атканда, значит мен 27 январ төлөшүм керек эле, 27 декабрь төлөшүм керек, но ноябрь эмес. Ошондон алды. В принципе, мен төлөгөнгө водителиме да айттырдым, барып, пеня болсо, штрафы болсо, ошону сурать төлөйлү, анамындай кылалы десек деле болбоду. Принципке турду. Бул бала митте айтылган сөздү чында. Мен принципке турган баламын. Мен бир айткан сөзүмдүн үстүнөн чыгам. Ошонун сөзүмө кайра кайтпаймын. Эч неме силерге ошондой озвучить эттимби? Ошонун артасынан до конца турамын деди. Ошол эле принципке туруп машинаны алып койду. В принципе, бул баланын кылган ишине мен чын айтканда узак мөөнөткө ушундай тиричилик кылып, ушинтип биз мекендештерге жардам берип, салымын кошоюн деген ой максатына дайым ишенип жүрчүм 2 жыл мурун. Бирок мына окуядан кийин менде сомнение пайда болду. Эмне дегенде, бизге октогон балдардан уже 47 бала топтолдук. Бул өкүнүчтүү. Бул биз үчүн жетишкендик эмес, же төлөгөн үчүн дагы бир минус эмес, плюс эмес. Бул төлөгөн менен иштеше албаган балдардын саны көп болгону бул өкүнүчтүү. Эмне дегенде, төлөгөн дагы эсли иштешем, анча-мынча ушундай тиричиликтердин айынан ушундай боло турган болсо, колдоп кетиш керек эле, колунан келишинче жардам бериш керек эле. Эми бардыгына деле жардам берип жүрүп, анан может быть тажагандыр, кыйнагандырбыз, башка нерсе кылгандырбыз, бирок именно мен иштеп атсам, төлөгөндө кыйнаган жок эле да. Төлөгөн кыйналып, андай мындай болуп, ушундай болгон жок эле. Ошончолукка жеткирдим деп мен өзүм дагы ойлободум эле, бирок принципке турду бала. Мейли, анын решениясы, машина анын атында. Ал машинаны мен айдап да кете албайм, бирөөгө барып бере албайм, анын өткөрүп да кыла албайм. Мен берген акчаларымдын баарын как аренда катары эсептейм. Эч кандай бир тиын акча да берилбейт, первый платежка да берилбейт. В принципе, сен договорду бузуң деп койду. Договордо менде договор бар, менин колумда азыр делода прикреплен. И в принципе, жөнөтүлгөн чектер да прикреплен. Полностью. Азыр бир жерде видно, что көп балдар менен кошулуп биз чал резонанс кылып атабыз. Төлөгөндүн кылып аткан иштерин ачыкка чыгарып элдерге жарыялап атабыз. Бирок ошого карабай биздин балдарыбыз барып алып атат, төлөгөн менен иштешип атат. Мен жакшы ой менен, жакшы максат менен айтып атам, башка нерсе кылып атам, бирок төлөгөндүн системасы, незаконное обогащение и дагы башка бир нерселер бар. Аларды айтыштын кереги жок. Себеби мен мисалы үчүн машинамды лизинг компанияга алып кетип, банк тартып алып кетип калса, ошого аттын кылам деп отуруп калса болот эле. Мен ошого бирок төлөгөндүн өзү эле человеческий фактор менен алып койду. Аны кайра перепродажа кылды. Ал машина Москва жергесинде жүрөт азыр. Башка бир жараныбыз минип жүрөт. Ошол жараныбызга насип кылсын. Ошол жараныбыз машинаны өткөрүп до конца чыгарып алсын. Ал деле бала жакшы ой, жакшы максат менен алса керек. Мен ал баладан ал машинаны талашпайм дагы. Башка нерсе да кылбайм. Просто мен төлөгөндөн азыр сурап аткан нерсем, мен 2 жылдык төлөнгөн акча болбогон бир нерсе менен машинаны алып койдуң. Ошол нерсе кылганың туура эмес. Если сен башында оюң жаман болсо, башында ушундай система менен заниматься этем дей турган болсоң, анда башында айтыш керек эле. Только законный түрдө, документация түрдө
кайрылып только документация түзүндө мамиле кылыш керек экен. Если бирок төлөгөн менен чисто документация жактан туура иштесем, договордун ар бир пунктун аткарам, ошол эле договор боюнча төлөгөн дагы ишин алып барамын дей турган болсо, пожалуйста, адамдар иштегиле, туугандар көргүлө, бул деле бир жаманбы жакшыбы бирөөлөрдүн жакшылыктарына себепкер болуп аткандыр. Бирок ошол эле учурда семьялар да ажырашып жүрүп атат. Анча-мынча балдардын кредитке алып, таптырып ана берем, мына берем деп до сих пор узартып бербей жүрөт экен акчаларын. Төлөп бүткөн машиналарда переоформление кыла албай жүрөт экен. Ал дагы өзүнчө бир ИПнын проблемалары. Мен мисалы үчүн лизингке машина алып чыгып берип жүрөм. В принципе, договорлорду мен билем. Ал машиналар эмне жактан чыгып атат, эмне себептен чыгып атат, кимге беришимге акым бар, кимге бербешимге акым бар. Ошол эле страховка боюнча полный маалыматтар топтодум. Ал жерде страховая компания айтып атат: пожалуйста, убагында төлөбөсөңөр, биз ИПга счет жөнөтүп коебуз. ИП кийин толуктап койсо болот деди. Лизинг компанияга кайрылдым. Мен ушинтип машинамды алып койду, башка бирөөдөн убагында силердин иштеше электен мурун алдым эле бирок ушул системаны колдонуп алып койдум менен десем айтып атат. Деди ошол дейт. Лизинг компания, он обязан, вот именно то, что его дословно даже почитаю, именно ошону мага жооп бергенин мен нерден окуп берейин, потому что элдер билсин да, көрсүн. Немети именно каска боюнчагы мага скорее всего лизинговая компания уже оплатила за вас каска, и теперь вы должны возместить нам на расчетный счет типа это Альфа-мобиль эту сумму. Если идет просрочка, то начисляется пени. По остальным вопросам вас там дальше отдел консультации кетет. Ну, в принципе, төлөгөнгө счетты төлөп коет. Анан кийин бизге мына Марат байке мага счет келди лизинг компаниядан. Ошол счетту пениясынан төлөп коюң деш керек. Но аны кылбады, бул просто машинаны алып койду. Все. Если документация келгендечи, бул жерде бирок төлөгөндүн айтылган сөзү мен принципке турам, айтылды. Мен договорду семья разорванный кылдым. Буга чейинки берилген акчалардын баарын лизинг аренда катары эсептейм. Дальше эмне кылсам ошол, я за собой ничего не чувствую деп актыркы сөз ошол болду. Ошондон кийин мен уже видеообращение кыла баштадым. Элдерге төлөгөндүн недобросовестно иштеп аткандарын айтып баратам. Азыр уже коллективный чогултуп документтерди топтоп актарды кылып атабыз. Эми колдон келишинче. Бирөөлөр жардам беребиз деп туруп атат. Бирөөлөр угуп көрөлү, силердин кылып аткан ишиңерди доказать кыла экенсиңер деп көрүп атат. Төлөгөндүн өзүнө чыгып чалгандар да болду. Соттошобуз, көрүшөбүз, ошол жерде эмне сот чечилсе ошого мен баш ийем деп койдум. Именно Кыргызстандан айтылган сөздөрдүн баарына билбейм, төлөгөн эми Россиянын жаранын алгандан кийин только Россия менен гана жашайбы, же Кыргызстанга келбейби, же кыргыз эмеспи, билбейм, түшүнбөй калдым. Макул, Марат ака, сөз болуп кетти. Мен ошо сиздин баардыгын укту, төлөгөн подробный жооп берет деген үмүттөмүн. Видеодо толук көрөсүз. Сиздин суроолоруңуз толук укту. Азыр эми баарына жооп берет. Рахмат сиздин эмелериңизге. Отключение говорим, сама ссылкасын жөнөтүп кой. Эмне деп вопрос жооп берип эмне деп чечим чыгарганын аны ошого карап туруп анан дальше иштер кетет. Эми в принципе төлөгөндүн кылган иши чечими бир гана өзүндө. Болуптур. Чечимин сиздин берген суроолоруңузга азыр жооп алганга аракет кылабыз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Марат агабыздын суроолорун уктуңуз да? Ошого эми кыска нуска Менин оюмча жооп берип Марат коесуз. Альфадан машина алып чыкканда, Альфа-мобиль деп мына жөнөткөн мага, скорее всего, лизинг компания уже оплатила. Мен биринчиден Альфа-мобиль эмес, ВТБ менен иштейм. Ар бир компаниянын өзүнүн условиялары бар да, анан
туура айтып атат. Сначала бул счетту лизинг өзү төлөйт дагы, анан мага счет коет. Страховкага биз төлөбөйбүз. Алар уже төлөп коет дагы, анан бизден уже требовать этет. Анан нерде байкасаң, мен айтам го, мындай оправдываться эткенди мынчалык жаман көрөм, как есть, но нерде жду решения от тебя, что хочешь, чай берем, если обидел, төлөгөн. Бул косяктары, башка косяктарын айтпай атат да Марат. Мындан алдында толтура косяктар болгон да. Былтыр да касканы, мен эски телефон көрсөттүм го. Былтыр да касканы ушинтип кечиктирип төлөгөн. Анан эми бир нерсе айтарым. Чоң эле киши, действительно айтам го, 2016 ошо бир жакшы бир действие кылган. Анан төлөгөн бул обращенияны сага жөнөтөм. Машинаны ала албайсың десең, колуман келген ишти кылайын. Больше нечего терять, и так забрал. Эми коркутуп кылып атат да, мен ойлойм бири-бирибизди чоң эле кишилер коркутпастан лучше жакшы сөзгө келген жакшы. Мен принципке турган себеби, эл көрүп атат, принципке турган себеби мен эркекке ошо бир жол сүйлөйм. Мен Маратты толтура жол чакырдым. Нерде буларды жөнөтө элек эле. На ишке өтүп кел, решать будем. Приезжай тогда, пожалуйста, кечке мына, поздно. Мына нерде уже мына көрдүң? Мадида машина билесиң, такая минуста. Мадида машина дегенде мен ошондо эле водителине айткам бетине эле. 30 миң которгондон кийин мен калганга которбой койгула, мен договорду кырктым мен деп айткам. Поздно, братан, надо было раньше. Көрдүң? Поэтому өтүп келдим деп суранып атам. Мен жалдырбайм да эми машинаңды алып ал. Тезирээк бүтүрүп ал, анан минтип ал деп. Бул бир нерселерди айтып атат, эркекче айтайын, убагында төлөп койгондо мындай сөз болбойт болчу туурабы? Демек бардыгы договорго келип, кыргызчылыкка алып туруп аягы ушуну арзан айтып атпайбы, кыргызбы, кыргыз эмеспи, ал причем тут бир жерде. Мисалы үчүн ошол эле машина менен Мараттыкы менен кошо, да 20 машина чыккан. 20 бала төлөп атпайбы? 19 бала төлөп атат. Мына кече мен собрание кылгамда да бир жолу 55 кеп чыккан чоң эле эжебиз. Менде шарт жок дедим, менде да жок. Мен бирөөнүн машинасын төлөй албайм да, менде да шарт жок. Өзүңөр төлөгүлө аракет кылып, мен мага вообще ишенбегиле, мен мына азыр жардам бере албайм дегенде 1 сааттын ичинде өзү табып которуп койду касканын акчасын. Менин таң калган нерсем, как есть сүйлөп аткандай, азыр менин оюмча коркутуу эле болуп туруп эле ушу коркутуп берем деп видеого чыгып мени жаман кылып, мени жаман көрсөткүсү келип, ошо башка иштерге аралашпай эле коюш керек эле, макул. Мага баары бир. Просто Марат если ошону туура чечим кылам десе, 30 миң которгон малда эмнеге өзү чалбайт? Эмнеге чалып туруп бир ооз айтып койбойт, төлөгөн. Мен 30 миң котордум, 37 миңди мен мынчада которам болобу деп уруксат алыш керек да, туурабы? Же өз билемби? Ушунун айынан болот өт нерсечи, өз билем да. Которуп койду, болду. Экөө тең жок. А мен водителине келгенде айткам мен. Водитель эмес, ошо киши алган болуш керек менин оюмча. Короче, ошо водителине келгенде эле айткам мен, братан, мен бул машинаны кыркам деп. Мурат деген бала иштейт, ал дагы чакырып не раз говорил, биз машинаны кыркабыз, акчаны которбой эле. Мадиден өзүбүз алабыз машинаны. Мадига чыгып калган бул машина. Чыгып калган, мына штрафтарды көрсөтүп атпайбы? Демек штрафы ошо Мадин причина штраф, анан Мадига түшкөнү. Биринчи причина касканын жарым төлөбөй койгону биринчи причина, экинчи Мадига төлөбөй койгону экинчи причина. 30 миң которгондон мекендештер ушу Марат агабыздын кемчилдиги Мадига түшүп калганы бир причина болуптур. Экинчиси ошо касканы убагында төлөбөй койгон, Ошо биринчи причинасы каска. Мадига экинчи болуп атат ал. Эки кемчилдиги менен күлүштү бербей коюп, машиналар өтпөй калган. Өтпөй калган себеби ошол экен. Марат агабыздын даттанганы ушул экен. Себептери Мадига түшкөн экен. Экинчи ушу штрафты төлөбөй койгону үчүн машина берилбей калган экен, өтпөй калган экен. Жооп берип өттү го дейм. Анан азыр көбүнчө эле ошо бири-биринин шапкасын бири кийгизбей деп проблемалар жаралып атат, дейм, Мен кече атайын сурап көрдүм да, мына 2 жылдан бери, 3 жылдан бери иштеп атам мен. Ошо балдар бар да, толтура балдар эмелесең 300 машинадан. Ошолор Маратка деле мисалы үчүн. Марат өзү деле көрсүн, мына ушул ситуацияга чейин бир жолу тийиштимби мен Маратка? Да, чётко келип атты, мен тийишпейм. Өзү деле айтып өттү, 2 жылдан бери жакшы эле иштеп келе аттык эле. Мен тийишпейм, тийишкен жокмун. Ошонтип айтты. Вопрос пайда болду. Конечно, тийишесиң. Менин балдарым иштейт, мага келет мындай список болупчу, проблемный машиналар, штраф же бир нерсе список келет. Анан мен бир сыйра өзүм чалам биринчи. Мындай болуп атат го, мындай спискка түшүп калыпсың го, эмне болот? Ошол маалда деле нормально сүйлөшүп же келип чечишип кетсе, возможно. Конечно, менин решением. Анан да бир нерсе айтып коеюн, туугандар, банктан минтеткен, анан антеткен, типкен, ал шылтоолор вообще туура келбейт. Если банктар ошентип турган болсо, барып банктан ала бергиле, туурабы? Мага эмне келет? Мага эмне келет азыр машина алганы?
банктан интеткен, ал интеткен деген нерселер ошол жака барып алып, машинаны жакшына бүтүрүп төлөп алгыла. Мен өзүм башымы коюп берип туруп, ушу 300 машинага рисковать этип алып бертам мен. Ошол нерсени түшүнсөңөр. Урматтуу мекендештер, мына Марат агабыздын маегин уктуңуздар. Төлөгөн мырза дагы маегине жооп берди, ушул кемчиликтерин айтып. Азыр дагы бир жарнама айтып кетейин сиздерге. Эгерде сиз Москва шаарында машина алам десеңиз же сатам десеңиз, сиздер үчүн Чымбай YouTube каналы бекер акысыз бүгүнкү күндө тартып машина сатам десеңиздер, акысыз тартып YouTube каналына жүктөп атат. Бир эле YouTube канал эмес, Telegram жана TikTok баракчаларындагы ошо сиз машина сатам десеңиз акысыз тартып, номерлериңизди коюп жүктөп берип жатат. Мен Чымбай каналынын ссылкаларын описанияга коюп коем, жана телефон номерлери ушул жерде турат. Байланышып, эгерде сиз машина сатам десеңиз, сиздин машинаңызды акысыз тартып YouTube каналына жүктөп берет. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, ошо Улан агабыз менен дагы жабырлануучу менен байланышып, ой пикирин угуп, ошондон жооп алып берели. Урматтуу мекендештер, Шүгүр дүкөнүнүн жанына келсеңиздер, Мосмарт деген Иса инибиз ачкан, телефон саткан дүкөндү көрөсүздөр. Анан мекендештер, сиздерге эң жагымдуу бир жакшы жаңылык айта кетели. Ушул жерде сиз телефон алсаңыздар, бир наушник белекке берилет экен, телефон алсаңыздар. Бир наушник берилет, анан 5 жыл кепилдиги менен 5 жылдык гарантиясы, бир наушник, анан стеклонна бекер жаап турат. Стеклонна. Эгер ошо 5 жылдын арасында телефон бир нерсе болуп бузулуп кала турган болсо, биз жооп беребиз. Биз 5 жыл кепилдиги менен беребиз, ошондо эле. Мисалы башка жактан телефон алсам, наушник башка бага алам, ошондой эле бетине стекло чаптайын десем, ал дагы акча турат. Бул мекендештерге эң сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип тур Мосмарт. Ушул жерден телефон алсаңыз, 1,5 миңден 3 миңге чейин наушниктер турат, негизи башка дүкөндөрдө. Ошондой наушниктер сиздерге белекке берилет экен. Андан сырткары ошо телефондун бетине стекло жабыштырып берип дагы акысыз экен, туугандар. Албай атпай. Мына калды. Улан ака, биз түз эфирдебиз. Азыр сиз жабыркан боюнча айтасыз. Анан бул жак айтат. Бирибизге сөз берип, неме кылабыз? Улан агабыз мына бол, бир жабырлануучу мага байланышкан, ошо түз эфирге барып калсаң, мен ошол жабырлануучу катары мен эфирге айтмакмын деди. Сизде болгон ситуациябызды айта берсеңиз, бүт кыргыз эли көрүп атат. Микрофон, азыр микрофон такап берип коеюн. Айта бериңиз. Ассаламу алейкум. Биринчиден барыңыздар кыргыз элиме. Мен ошол төлөгөндөн машина алганмын. 2022 жылы апрель айдарында мурунку водительден өткөрүп алган элем. Сиз жерде сурада сиз жок. Мындай, ошол жерде суроо берип кетейин, кечирип коесуз. Сиз төлөгөндөн өзүңүз келип алгансызбы же сиз бирөөдөн алгансызбы? Ошол вопрос. Мен өзүм келип алгам. Өзүм келип договорду түзүп полностью. Төлөгөндө. Башка бирөөдөн кыз алган. Ошону башлап берсең. Жок, сиз именно төлөгөн менен биринчи первоначалысын төлөп алгансызбы же сиз башка бирөөдөн өткөрүп алгансызбы? Ошо башка бирөөдөн өткөрүп алганбыз. 14 ай төлөнгөн экен. Алган 16 ай төлөнгөн экен. Алган 20 айын мен өзүм төлөп бүткөндүм. Төлөп бүтүп, августтун башында досрочно жапканмын. Өзү декабрда күчү керек эди да. Мен Кыргызстанда элем. Анан ошол сентябрдын 1-inde төлөгөнү көрсөтүшкөнбүз, ошондо машиналар запреттен чыкты деп калганда, июлдун 20-ларында. Мен ошондо Кыргызстандан эсептеп көрсөм 186.500 болот экен. Акыркы 5 ай. Ошондо мен Кыргызстандан кредит алып, анан жаап сентябрдын 1-inde машинаны өткөрүп бересиң, Кудай кааласа мен биягын жаптым десем, өзү төлөгөн уга деген да. Анан сентябрдын 1-inde мен бир водителим келди, келгенде эле путевой лист алып алсаңар деп, ошол жерден ключту алып бербей койгон да машинаны. Анан өзүңүз келесиз деген, мен ошо саат немелерде 13-төрүндө келип калдым. Числонун 13-төрүндө келдим, а бул 10-доруна чейин уже машина турат деген эле, уже машина биз келсек жок да. Ошондон бери экөөбүз төлөгөн
ушундай алып жүрөбүз чуу болуп. Эми төлөгөндүн өзүнүн жообун угасыз да канса, сөз эме кылбай. Машинаны кимден өткөзүп алдыңыз эле? Уланка, машинаны кимден өткөзүп алдыңыз эле? Шер деген баладан өткөрүп алгам. Канча миң берип өткөзүп алдыңыз? 700 миң берип өткөрүп алгам. 700 миң. 2020 жылкы машинага 700 миң акча берип өткөзүп алдыңыз, калган 20 миң төлөйм деп, Ооба. Ушундай дагы бир суроолор берсем, өткөзүп бергенде. Эң көп проблема ушинтип бирөөдөн бирөөгө өткөзүп берген машина. 700 миң акчаны мен көргөн эмесмин. 700 миң акчаны мен көргөн эмесмин, потому что булар өткөзүп алганда ошол балага төлөгөн. Алмайлы. Өткөзүп алыптыр, договорду бергенбиз, иштеди. Экөөбүз сүйлөшкөнбүз, Кыргызстанда болгондо тура эле. Акыр кызын эсептеп туруп жабам деген төлөгөн. Бирок ошол төлөп аткан маалда бизде бу жерде иште как раз проверка болуп атып, биз ай сайын проверка кылып туруп, бирине чейин даярдап коебуз да документтерди, что путевой листке келгенде штрафтар болобу же дагы бир косяктар болобу, ошолорду ошол жерден айтып коебуз. Бул которгондон кийин эле балдар айтып калды, бул машинада проблема бар экен, ай сайын путевка албайт экен, 5 күн путевкаларды башка жерден алат экен. Машинаны токтотуп турайлы деп. Мен машинаны сразу алып койгон жокмун, мен машинаны токтоттум офистин астына. Уланка менен сүйлөштүм, видеобуз менен айттым, братан, келиң, кетишели. Уланка айтты, 6 күндө барам деди. 8-ине келиш керек беле, ушундай эле 8-ине чейин. Мен бирок ошондо видеодо да айтканмын, 10-на чейин күтөм. Эми вопрос мунуку да, машина келип кетиш керек. 10-на чейин күтөм, 10-на чейин келиң десем, хорошо, 8-ине билет алам, барам. 10-на чейин жок. 10-да түнүгө чейин күттүм. 10-нун түнү мен машинаны банкка апарып таштадым. Өзүм. Потому что Ошол жерде менде да неме бар да туруп турсаңар. Какасы угуп коюң, анан сиз үзүп бересиз. Расторжение по-любому болду. Кайтарып берем деген. Бирок Уланка өзү, короче, Уланка 13-үндө келди. Мен 10-да банкка машинаны алып барып таштадым. 13-үндө келди, 13-үндө келип сүйлөштүк. Машина жок дедим, машинаны алып чыгып берген аракет кылам дедим. Анан ал машина болбосо, башка машина берем дедим. Өтө көп ойлонду байке, эмнеге үй бүлөсү келип жүрдү. Бир генерал байкелерибиз менен деле келип жүрдү. Ал бул мен дагы бир жолу айтып коем, братан, экөөбүздөн башка эч ким чече албайт бул суроону. Либо сотто сүйлөшөбүз, либо мына жакшына келип сүйлөшөбүз, чечилет бул нерсе. Эмнеге дегенге мен сизге дагы бир машина предлагать эткенмин, ошол машинаны алың, төлөп алың дедим. Эми мен ситуациясына келип, действительно кредит алган болсо башка машина кылып берейин. Остатыгын бир 300-400 калганын төлөп алың, мен биягын өзүм жаап берем. Канча болсо да. Зато бир буюм болуп калат, машина болуп калат. А так мен по закону вообще 1 сом бербей деле койсом болот. Я расторжение сделал, документ берем, расторжение кылдым деген бүттү ошо менен. Эми сиздин сурооңуз айтсак. Уктуңуз да, түшүндүңүз да? Экөөбүздүн ортобузда түзүлгөн договордо путевой листке такап туруп алып коет деген пункттар жок болуп атпайбы төлөгөн? Ошол жерди сен окубай тана албай атасың да. Сотко кайрылсаңыз, ал жазылбай деле по закону Российской Федерации путевой лист менин документим, ал менин документимди башка жерден ала албайт ал. Статьяларына чейин айтып, мен сизге распечатка алып бергенмин. Этем башка жерден путевой лист албаш керек. Башка нерсени албаса да. Анан сизде деле подозрением бар. 3 нерсени аткарсаңар, машиналар өзүңөр өтөт деп. Биринчиси оплатаны өз убагында төлөө туурабы? Экинчиси страховкасын өз убагында төлөө. Анан машинаны ДТП жакшы минип, мындай ремонтторун кылып минишиңер керек деп. Сен эч кандай путевой лист ошол условиялар меники башкача, сиз адашып атасыз. Сенин условия. Мен жанымда болбой экенде мына жакшы неме болбой атат. Экөөбүз жакшы отуруп сүйлөшкөндө неме болмок. Штрафты төлөш керек. Штраф обязательно и путевой лист. Парк менен путевой лист. Штрафтарды өз убагында төлөш керек. Меники бүт баары так келе аткан эле да. Сиздики так келгенде зака. Водителиңиз. Анан сизде да подозрение бар, сиз башка бирөөгө өткөзүп коюп туруп Кыргызстанга кетип калгансыз. Сен ошол мен доказать еттим го, көзүм болуп турат ошол жерде. Мен кимге өткөрөм? Силерден мындай силерден макулдашпай туруп мен эч кимге сата албайм дагы. Менде эч кандай документ жок болсо сата албайм да. Сиздин водителиңиз Кыргызстанга кетип атып, башка бир досуна таштап кетип калган, досу бияктан келбей эле машинаны передавать этип эле оюнчук кылып койгон да. Туура эмес да ал ака. Эшиктин алдында турган.
Жок. Мен ошондо Ана мен каталас айтсам машина, 1 миллион кредит алгам, кичине иштеп турсун депчи. Ошондо мен сага путевой лист алып, силерде иштеп турсун деп кайра мен жибергем. Келгенде сен укпай койгонсуң, сен сатып жүргөнсүң. Ооба, биздин именно Мен ошол сизден алып койгон причиналарыбыз ошол. Сиздин водителиңиз, сиз дагы эмес, сиз менен договор болгон, сиздин водителиңизге макул бергенбиз. Сиздин водителиңиз дагы бир үчүнчү адамга берген, ал путевой лист алган эмес. Путевой листтерди постоянно кечиктирип алган биринчи водителиңиз дагы. Всегда. Анан өткөндө келгенде өзү сиздин бетиңизди айтып алды. Башка жерден жасатып жүргөн мен путевой листтерди. Сен ошол жерде макулдук берсең, иштеп кетет эле. Сен макулдук бербесең, ал жерде иштебейт эле. Мен макулдук Эч бербейм. кандай үчүнчү адам болгон эмес. Мен 1-сентябрда сен макулдугуңсуз путевой лист алдырып муну алабыз деген. Водителиңиз өзү айтты, мен досума таштап кеттим деп ака. Ошол путевой листке такап туруп, канча штраф болсо дагы сен штраф кылып туруп, машина чыгарып берсең болот эле да. Условия договора нарушены. Условия договора нарушены с вашей стороны. Ответственность болуш керек. Ответственность деген нерсе катуу болуш керек. Бирок Улан аке сизге дагы башка машина сунуштап кутулгалың беребиз деп жакшы Айтып атам, дагы эле сунуштарды азыр айтам. деле айтып аткан го. Сиз өзүңүз макул болуп атасыз го. Эми мындайды башка машина сунуштап берип атат, ооба берем деп неме кылып атат. Эми төлөнүп бүткөн машинаны кандай бул банк алып коет деп атам, мен түшүнбөй Мен атам. өзүм бердим банкка. Банкка бул Кандай бул банк алып коюшу мүмкүн? бул менен дагы банк менен келишимдер бар да. Конечно. Ошо сизге онуна чейин сурак койдум, онуна келсеңиз машина алып аласыз, онунан кечиксеңиз машина алып болгуч деп эскертиптир эле го башында. Мен причиналарын айтсам, машина ол күнүгө келип мен балдарга кабар алып турган өкөлчөлөрүм бар. Уже 5-inde машина жок деп аткан жер. 4-5-теринен баштап эле машина орунда жок экен деп балдар айтып кетип атышты. Онуна чейин шеде. Анан мен 7-синде жазганмын, билет алдым, 13-үнө туруп турсун машина, мен экөөбүз чечебиз. Путевой лист болсо жеңил эле койдум. Машина миллиондук азыр күйөп атат, карасаңыз. Күйөп атат машинага, машинаны төлөп койдум деп. Машинага күйгөн адамчы эртеси күнү учуп келет. Менин оюмча. Туурабы? Эртеси күнү учуп келет нерге? Машинаны алып калыш үчүн. Сизди ким күтөт? Мен күтөм да банк күтөбү? Банк күтпөйт да бизде. Уланын иштери бар экен, ол жерде күтүп алсын, 13-ünde келет экен, 15-ünde келет экен. Бир айдан Бул кийин эми келет экен. көздүн ортосундагы эле нерселерди төлөгөн. Сен ошону карап турсаң көрсөтсөң болот эле да, путевой лист боюнча эле. Эмне үчүн Нерсеңиз, төлөнүп бүткөн машинаны банк алып кетип калат? Кандай иш алып кетип калат? Мен түшүнбөй мен атам. өзүм алып барып бердим деп атам банкка. Сиздин түшүнбөй аткан себебиңиз, сиз экөөбүздүн деп айтып атасыз. Ал банктын машинасы болчу братан. Менин да машинам эмес, сиздин да машинаңыз эмес. Кече мен собрание кылганда бир эже жакшы айтты. Меники машина деп алышат, выкуптагы машинаны. Туурабы? Менин машинам деп алышат. Каякта сеники? Сен төлөп бүтмөйүнчө, ол сеники да эмес, меники да эмес машина. 1 рубльна чейин төлөп бүтүп, документти колуңа алмайынча, сенин атыңа өткөндөн кийин анан сеники машина, туурабы? Эмне үчүн мен досрочно жапканга чейин сен унчукпай жүрмөсөң, Ака, мен ошол акчаны мен сизге түшүндүрүп айтып бердим го, досрочно жапкан акчаңызды азыр деле кайтарып берип коем бүгүн деле. Мен сизге канча жолу айттым, мен машина кылып берейин, төлөп алың, ошол акчаны деле кайтарып берем деп атам. Ого чейин балдар текшерип туруп, сиз которгондон кийин биринде келгенде мага айтып атат. Машинаң без путевой лист, ол 3-чү, 4-чү адамга өтүп кетти. Мен бүтүрдүм. Келип сөзсөңүз болот экен, ошо сиздин кемчиликтериңизди айттык, бияктын условияларын уктуңуз, бүт YouTube көрүүчүлөр дагы укту. Балким башка машина берем деп атат, ал туура эле, бирок ал берки машинада не ишинде жок эле, башка машинасына дагы мен төлөп, 10 ай төлөп жүрө берем 40 миңге, путевой лист алып андан неме кылып. Берки машинада не ишинде жок. Андай ишнесе жок анда. Договор кесилди, мен сизге расторжение бердим, сотко барасыз ака, ФСБга барасыз, полицияга барасыз. Экөө соттошобуз, анан ошол жерден сот чечим чыгарат. Бул жерде сен өзүң каалагандай калчаган нерсе болуп атат да, бул путевой лист менен Закон. 1,5 миллион төлөгөн акча жүрсөң, 1,5 миңдик путевой листтин аякта жатат. Ошол нерсе болуп атат, көз ортобузда. Сиз канчага чыктыңыз ака? Жашыңыз канчада? 42-ге чыктым. 42-ге чыктым. Эми караң, ответственность деген нерсени билесизби, жоопкерчиликти? Ответственность деген Бир путевой листти айтпаспы, карапсаң? Жок. Ал кыргызчылык кылып атасыз сен. Мен койгон бота деп. 1 ай сүдүрөдүң. Мен бир жолу акырында колуңуздан келген кылып алдың ака. Түркияда кетип калдың го. Төлөгөн эми андай болбойт да. Ака, мен Мадиге попал болгом да. Путевой лист менен, бир путевой лист менен, сиз айтып атасыз.
анда бесплатный берет элем. Мен медигим да, механик да жок эле. Бир жолу попал болдум мадиге. Андан кийин мен допускать этпейм андай нерсе. Менин артымда 280 адам бар. Силерге окшогон безответственный бар 20 эле адам. 20 адам ошо сасып, ыйлап, чуркап жүргөндөр. А 280 бала менин артымда турат, алар идеально иштейт. Мен алар үчүн жоопкерчилик алгам. Бир сиздин путевой листиңиз үчүн алардын да лицензиялары, менин ИПим бардыгы страхта турат. Турабы? Жоопкерчилик ошондой болот. Бир путевой листтин айынан сиз айткандай. 1,5 миң акча бул фигня, ал эч кандай нерсе керек эмес 1,5 миң акча. Просто убактында келип путевой лист алыш керек. Мен айтам, жетишпей атасың, түнү чалып кой, мен жерге таштап коем. Бир кагаз. Сөзсүз путевой лист алып жүрүш керек. Ушул жерден алыш керек. Ал прямой закон боюнча. Адамдын тагдырлары менен ойноп жатасың да каалагандай калса болчу өзүң. Эң кыскасы сөзүндө ошол болуп атат да. Сен өзүңдү чересчур умный сезип эле ушундай кылып атасың. Кирайда каалаган ар кандай. Дагы бир жолу айтам, условия договора. Сен көргөн нерсени биз деле көргөнбүз. Бул эми жүрөктө ыйман болуш керек да. Публикага чыгып ар нерсе деп атасың, бирок кылган ишиң башка болуп атат да сенчи. Ответственности баарыбызга кылып атабыз. Эми ошол кичине путевой листке талап туруп 1,5 миллиондук машинаны алып коюш эң туура эмес да. Туп-туура эле. Мен үчүн туура ака. Сиз үчүн туура эмес болсо, экөөбүз чечише албасак. Эң азаз YouTube'га чыгасызбы, бирөөлөргө барасызбы, ыйлайсызбы келип же башка кыласызбы? Бул нерсе если макулдаша албай атсак, мен өзүм жагынан мен правмын, сиз өзүңүз жактан сиз правсыз. Сотко кайрылың. Ошол жерде мировой суд чечет ким прав экенин. Туурабы? Ошол эле путевой лист ошол жерге айтып көрүңүчү бартыр ошо. Бир эле путевой лист үчүн төлөгөн. Мен машина алып койдум. 1,5 миллион деп сүйлөөң, 700 миң акчаны мага берген эмессиз, сиз өткөзүп алгансыз бирөөдөн. Зато бул водительдер сага төлөгөн да, төлөгөн. Сенде бар да өчөктөр бар. Мен ол ушунча төлөгөн дегенде дагы жаңы болот ака. көргөнбүз дегенден анан мен ошону сатып алгам. Дагы жаңы болот. Арендага төлөгөн ал, банкка. Машина банкка турабы? Мен төлөгөн акчаңарды банкка төлөп атам, мен аны чөнтөгүмө салган жокмун. Ал аренда болуп эсептелет, мен банкка төлөнгөн ал баланыкы. Сиз ол жерде алданып калгансыз 700 миңге. 700 миң акчага берип, эч ким эч качан 20 айга дагы машинаны албайт. Туурабы? Биринчиден биз сенин машинаны выкупка алганбыз, төлөп өткөндөн кийин выкупка машинаны өткөрүп алабыз депчи. Сен арендага эсептейин дедиң. Биз арендага алган эмеспиз да. Жок, сиз түшүнбөдүңүз. Мен сизге айтсам, о баладан 700 миң акчаны бердим деп атпайсызбы? 700 миң акчаны не бересиз? Ол арендага минип туруп, арендасына төлөдү го иштеткен үчүн машинаны. Туурабы? Анан өткөзгөн үчүн мага өткөзгөн эмес ал акчаны, аны банкка төлөгөн аны. Мен алдын акчасын алып банкка төлөгөм. Сиздикиндей эле, сиздин акчаңызды алып банкка төлөгөм мен. Ошол машинаны чыгарып койдум. Туурабы? Жок, чектерди биз сага жибергенбиз ошо төлөмдөрдү. Сен ал жака төлөдүң, мен төлөдүм, аны бир кудайым билет. Кандай? Ошо Улан ака эми суроолоруңузга мен жооп алып берүүгө аракет кылдым да, YouTube'да көрүүчүлөр дагы өздөрү күбө болду, өздөрү пикирлерин жазышат. Азыр дагы көп талкуулар бар. Ошону улантсак биз. Сиз келип четсеңиз болот экен. Кыскасы сизге адамгерчилик менен четсе болот экен. Акчасын кайтарып бергениңизге да мүмкүнчүлүк бар экен. Кайра машина башка бергенге да мүмкүнчүлүк бар экен. Сиз просто өзүңүз макул болбой атпсыз. Өткөндө баягы байкемен келдиңиз го. Генерал менен 5 айынысын берип атат да, мен 186 миң. Дагы алгандары мен билип кете берем. Ошол жагы Алганы аренда болот да. Калгандары аренда болуп эсептелет экен, калгандары ошо сиздин кемчилдигиңиз болуп эсептелет экен, төлөгөн дачы боюнча. Ошондой экен. Дагы башка талкуулар бар. Биз маегибизди улантайлы. Дагы өзүңүз келип, офисин билеткез, номерин билеткез, байланышып, сизге жардам берем да колдон келишинче. Сизди дагы түшүндүрөт экен, бирок сизге дагы бир ичи орунга жактары бар экен. Бирок мына телефондо азыр мен жакшы болбой калдым, жакшы сүйлөй албай калдым, бирок дагы көп сүйлөсөм болот эле. Жетпей отурганыбызда башкача болмокта дагы. Макул келиңиз чечишебиз дейт. Макул келиңиз чечишебиз дейт. Бул бирок жака качпаптыр, телефонду өчүрүптүр, келип чечсе боло турган маселе экен. Макул, саламатта калыңыз. Негизи ушул Улан агабыз боюнча дагы айтып калдыңыз. Негизи ошо 700 миңди ошол баага бергөндөн көрөк, ошол маалда 700 миңге өзү нак машина алып деле минсе болот эле деп айтып калдыңыз. Ошону айтып берейинчи, мына переуступка боюнчачы. Переуступка деп лизингти өткөрүп берем, машинаны өткөрүп берем деген. Мен муну тартканмын мурда элечи, бизнес кылып алды адамдар.
эми төлөсө бизде кыргыздар түшүнүп ошону жакшылап билип алышыбыз керек да. Төлөсө буну мен телефонду алсам кредитке, мен буну бияка урам, тияка урам, салам иштетем да. Анан кайра алып барып туруп банктан кайра акчасын ала албайм да, туурабы? Ошондой эле нерсе да, сен иштетип атасың. Арендага иштеткенден кийин аренда кылып төлөйсүң. Анан 700 миң берип өткөзүп алган ушундай эң көп проблема Бул менде. былтыр болгон окуя да эми? Менде Вот эң көп мекендештер проблема бирок бар. ошол 700 миңге былтыр 700-800 миңге ошо нак эле выкуп эмес эле машина Наличкага алса наличка алып иштесе болот экен эле. Бул дагы негизи ушундай ситуация кемчилик деп барып ойлойбуз. Негизи баягы айтып калды, ошол 700 миңди ошого бергенден көрө ошо 700 миңге эле нак алып минбептир да деп калды. Бирок 700 миңди бул жак албаптыр. 700 миңди ошол бияктан алган балага бериптир. Ошентип 1,5 миллиондо бул агабыз айтты, 1,5 миллион алданып калды деп. Бирок негизи 1,5 миллион алганбаптыр, 700 миңин ошо биринчи алган балага бериптир эле. Ошол бияк айтат, 700 миң ого бергенден көрө наличный алып такси кылса болмок эле деп. Бирок жакшы советтерди эле бериптир эле. Ушул проблема болот да. Мисалы үчүн мен өзүм отурсам, Негизи ошо Марат агабыздын деле ушул ситуация экен, Одан деле өткөзүп алган. Ошо азыркы ошо жабырлануучулардын көбү ошол өткөзүп алаткандар да болоттур да. Ошо боюнча кененирээк айтып кетсеңиз. Ооба, мисалы үчүн мына Улан ака базарга келип алгам дейт. Ушул жерде менде базар болуп аткан, ошол маалда базарга келип алгам дейт. Мен репутациям керек, мен иштейм, анан өзү деле мына мисалы үчүн совесть бар да. Мисалы үчүн 800 миң миллион акча көтөрүп келсе, мен наличкага эле алып ал деп айтам постоянно. Бизге лизингке байланбай элечи. Просто адамдар өзү бизде кыргыздар 200 миң акчасы болсо 400 миңге машина издейт смело. Миллион акчасы болсо 5 миллионго машина издейт. Чын ошондой бар да. Анан мына бир камере ситуация болгон билесиңер, Нурмбет аткан. Ошол балага деле айткам, үйүнөн 400 миң кредит алып келген. Башка машина ал, канча жолу айткам. Болбой ошо комплектация камере алам деп. Мен өзү каршы болом да ушундай нерселерге. Буну көргөндө мен өзүм көргөндө, мен жок эле булар өткөзүп алган. Мен өзүм болгондо Улан акеге айтат болчумун, 700 миңге 100 миң корсоң базардан өзүм машина алып берем. Наличка реально. 2020-жылкы машиналар ошол малда 800 эле алсаң болот эле тапсаң. Азыр деле тапсаң болот. Анан өздөрү ушинтип акчадан берип бирөөгө күйүп алышат дагы, анан 1,5 миллион деп айтып көчөгө чыгып төлөгөнү дейт да. А мен 700 миңди алган эмесмин да. Реально. Андай ситуациялар толтура. Бирөө болсо бирөө машинабызды немеден выкуп калып бизден Риону. Гаиде 820 миңге наличка сатып бериптир. Кыргыз балага, бир өзбек бала. Кыргыз балага 820 миңге сатып бериптир. Ол келип бизден ПТС сурап жүрөт. А 1,5 жыл еще лизинг төлөнүп элек. Өзүбүздө да күнөө бар да, мына бирөөдөн сатып алатканда хозяинди көрүп туруп алыш керек да, туурабы машинаны. Мына паспорт сеники, мына СТС, мына сенинби, мына сен төлөгөнсүңбү деп ошентип алат да машинаны. Анан жөн эле көчөдөн. Демек ошо сизден көбүнчө баягы жабырландым, сөөгөндөн алдандым, төлөгөн алдап кетти, аферист деп аткандар, значит ушу көбүнчө биринчиден договорду окуган эмес болуп атат, биринчиден. Экинчиден мени көргөн эмес. бирөөдөн өткөрүп алгандар жабыркап болуп атат экен да. Бирде ошо биринчи адам акчаны алып туруп оюндан жип кетип атат экен да. Ошондой ситуациялар болуп атат. История, мисалы үчүн кара. 7 ай төлөдүң сен мисалы үчүн, сен 7 ай төлөдүң машинаны. Анан бирөөгө өткөзүп берип койдуң. Акчаны алдың, кеттиң. Анан 2 айдан кийин сенин штрафтарың сотко өтүп келип атат да. Мекендештер мына көрдүңүздөр, суроолоо жабырлануучулардын суроолорун так алып берип, жана жооптор дагы алып бергенге аракет кылдык. Эми эфирдин акырында жакшы пикир жазып, каналга катталып, ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. Эми Төлөгөн ага ошо сизге эркин микрофон берейин. Ошол будущий такси минем дегендерге, выкуп алам дегендерге, же арендага машина минем дегендерге сиздин өзүңүздүн условияңыз болсо, жана өзүңүздүн бир сөздөрүңүздү айта кетсеңиз болот. Эмне дейм эми? Менден келип машина алгыла деп. Эми просто келип условияны көргүлө. Биринчиден, азыр көбүнчө эле ошо сизге жабырлануучулардын көбү түшүнбөстүк болуптур, Мен суранат элем, мына таксиге иштейм дегендер, жаңы келгендер, мени тааныгандар, тааныбагандар. Биринчи очередь всегда нейтральный болуш керек тугандар. Мен тарап же бул тарап, ал тарап эмес. Мен өзүм ушундаймын да. Справедливость деген сөз бар. Любой жерде нейтральный караш керек. Туурабы, меники болсо дагы, мен жак туура кылдыбы, туура кылбадыбы, ошо нейтральный болгула. Анан эл деген нерсе ой берет. Да бир нерсе айтарым. Сын таккан эле кыйын кыргыздар. Мен жаңы келгенде 2007-жылы пешком көчөдөн өткөзүп атсам 30 орус бала туруп тур. Мен өткөзүп атсам бир сөз сүйлөгөн жок да. Мен өзүм орус класста окугам.
эч ким сүйлөгөн эмес, ошондо таң калгам мынакей деп. Бизде наоборот, мисалы үчүн жөн деле турсаң бирөө өтүп атса сөзсүз сын тагат да. Мен кыласыңар, мен үйлөнгөн, бала чакам бар, бардыгы жакшы, мен өзүм жашап атам. Анан негатив жазгандарга, ушунчалык адамдарда жүрөгүндө негатив көп экен, чынын айтсам, ал бүт өзүңөрдүн ичиңердеги ят силердин. Ал мага эч тиешеси жок, туугандар. Айта бергиле, мага баары бир, мен угуп коем, окуп коем, башка кылып кое берем. Ал мени эч нерсе кылбайт. Бирок мен просто обидно да, ошо силер үчүн ушунчалык жүрөгүңөрдө негатив, ят, ушундай бир ичиңерде ачуу неме көп экен. Жашоодо кандай жашоо, обида менен, негатив менен жашоо болбойт. Просто силер үчүн суранарым. А так эч качан эстен чыгарбаш керек, что эми адекватный чоң адамдарда суранам да, комментарийлерди нормальный, адекватный жазсаңар, бизде деле туугандар бар, аял бала чакалар бар.